Тармакта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 100гө чамалайт. Улуттук банк буга чейин элден акча чогултуп, анын үстүнө кошуп, үй алып берүүнү убада кылган ишмердик каржылык пирамиданын элементтерине окшош экенин эскерткен. Ошол эле кезде кооператив менен үй алгандар да көп. Кесиптешим Турак жай кооперативтеринин ишмердүүлүгүнүн күнгөй тескейи тууралуу адис менен маек курган. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, маекти мен Кутман Маматазим алып барам. Бүгүнкү берүүбүзгө кооперативдер чөйрөсүн мыкты түшүнгөн инсанды чакырдык. Ал Кубан Чораев. Кубан мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Кубан мырза, мына бир канча жылдар мурда ушул Турак жай менен камсыздайбыз деген кооперативдер мындай чыгып баштаган учурда арасында ошо Шылуун кооперативдик уюмдардагы иш алып барып баштаганын көп финанс уюмдары кулак кагыш кылып, коңгуроо кылып айтып келгенсиздер. Бирок учурунда көңүл бөлүнбөй, мына кече жакында эми Ак үй KG деген кооперативдин негизөөчүсү кармалып отурат, алдамчылыкка шектелип. Эслайн деген дагы кооперативдик уюмдун негиз жетекчиси кармалып отурат. Бул эмнеден кабар берет? Туура айтасыз. Биз мен ушул ноябрь айларында ошондо эле айттым эле да, ошо Кыргызстанда албетте ушу кооперациялык модель менен үй алганга мүмкүнчүлүк берген биз кооператив кыймылы жаңы түптөлүп келатканда, ошонун арасында туура эмес модель менен иштеп аткан кооперативдер пайда болду. Ушул 2022 жылы көптөгөн ошол кооперативдерде жабырлануучулар көп болот. Анан жалпы эле ушу кооперативдердин кооперациянын атына мындай шек келтирет деген ушу пресс-конференциядан айттым эле да. Кубан мырза, бүгүнкү күндө кооперативдер Юстиция министрлигинен гана каттоодон өтүп, Улуттук банктан лицензия алып, ал баягы финансылык операциялар жөнүндө мындай отчет берип, ал жагын текшербейт эч ким, туурабы? Бунун өзү канчалык мындай кепилденген, буга канчалык ишенсе болот? Эртең мисалы акчаңды алдатып ийбейсиңби деген маселе да? Эми маселен мен көп эле жерден айтып жүрөм да, ушул кооперативдин көбүнчөсү бардыгы эле ооба Юстиция министрлигинен ошол 7 киши кооперативди уюштурса болот. Бирок ошол кооперативдин мүчөлөрүнүн саны 50дөн ашкандан кийин кооперативде жалпы кооперативдин мүчөлөрүнүн чогулушу бардык маселелерди ошолор чечиш керек да. Тилекке каршы ар кандай дилетанттар ушундай кооперативди Юстиция министрлигинен өткөрүп алып эле өз билгенин жасап атат да. Маселен, кооперация деген бул эмне? Бул деген ошо кооперативге мүчө болгон адамдардын пайлык үлүштөрүн бириктирип, анан бири-бирине ушул атайын программанын негизинде, иштеген программанын негизинде турак жай алып берүү да. Бул коммерциялык эмес. Бунун социалдык, экономикалык максаты ошо кооперативдин мүчөлөрү үй алыш керек да. Анан бизде болсо ошол ооба Юстиция министрлигинен 7 киши барып ачып алат. Анан мындай өздөрү ойлойт да, бул оңой эле нерсе экен депчи. Кооперациянын өзүнүн принциптери бар. Эгер ал принциптер сакталбаса, кооперация иштебейт. Биринчи принципи бул өз ыктыяры менен катышуу. Маселен, ар бир кооперативдин мүчөсү ошол программаны атайын окуу программадан өтүп, ошол кооперативдин жашоосуна активдүү катышыш керек. Анын бир шайлоо укугу бар да. Бардык мисалы уставдык документтер ошол кооперативдин фондундагы пайлык фонду, резервдик фонду, положениялары бардыгы кооперативдин мүчөлөрүнүн добушу менен бекитилиш керек. Бул процедуралар сакталган эмес. Кооперативдин мүчөлөрү ал жерде көбүнчө ошол жабыркагандарда эч кооперативдин ишине катышкан эмес. Ошол кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы жыйыны бул эң бийик башкаруучу орган.
Алар кооперативдин төрагасын, башкаруучу органдарын, кеңешин, ревизиялык комиссиясын ошолор өздөрүнүн мүчөлөрүнүн арасынан өздөрү шайлаш керек. Бул баягы илгерки бизде мындай колхоз, совхоздой эле да. Бардыгы өздөрүнүн үлүшүн бириктирип ошо иштеген. Мындай процедуралар сакталган эмес да. Конурза, мына бир канча жылдар мурда баягы каржы пирамидасы деген жаңы келгенде кыргыз элин бир какшатып кетти эле да. Ошол сыяктуу могу кооперативдердин кээ-биркилеринин системасында дагы ушул пирамидалык принциптер катылгандай сезилет да. Бүгүнкү күндө 100гө жакын болуп калыптыр кооперативдердин. Сиз ушул башынан баштап аралашып жүрөсүз. Бир канча пайызы же болбосо шылымдарды кантип аныктасак болот арасынан? Элдер алданып калбаш үчүн эмнелерди караш керек? Эми берде эки негизги критерийди эле айтайын да. Кооператив эч качан канча айда, канча убакытта кооперативдин мүчөсүнө үй алып берет, аны гарантиялабаш керек да. Качан гана ошол гарантия берсе, 2 айдан кийин, 6 айдан кийин, 8 айдан кийин алып беребиз деген гарантия берген күндө бул финансылык пирамиданын схемасына жатып калат да. А эгер ошол убакытта алып бере албай калсачы? Андай гарантия алып бере албай калса, кайра акчасын кайтарып алайын десе, кайсы бир процентин алып калып атышпайбы? Көбүнчөсү. Жок, кайра кайтарып алса да бир жөн да. Ал жерде мындай маселелер бар да. Мисалы кооператив деген бул кооперативдин эмеси, мүлкү. Кооперативдин мүлкү кооперативдин мүчөлөрүнүн пайлык төлөмдөрүнөн куралат. Демек, ошол кооператив алып берген үйлөр кооперативдин менчигинде болуш керек. Ал башка бирөөгө катталууга мыйзам жол бербейт. Бирок тилекке каршы ошондой кооперативдер ошол сатып берген кишисине каттап атат да. Демек, кооперативдин мүлкү жок болуп атат да. Жок болуп калып атат. Эми болсо жабырлануучулар ошол кооператив сатып берип, ошолорго каттап койгон кишилер менен ортосунда бири-бири менен 5-10 жылдап соттошо берет да. Ал эми кооперативдин мүлкүндө болсо бардыгы, анда ошол кооперативдин мүлкүн сатып, баягы илгери колхоз тараганда бардыгы колхоздо үлүштөрүн тең бөлүштүрүп тарап кеткен да. Ошондой эле кооперативде дагы мисалы ликвидация деген процедура бар. Ликвидация деген ошо кооператив сатып берген, эгерде бардыгы кайра жок, биз бул программаны бүттү токтотобуз десе, анда баарын сатып туруп, бардыгы өз үлүштөрүн алып кетип калыш керек да негизи. Бирок туура эмес иштегендиктен алар кооперативге каттабай, ошол берки мүчөлөрүнө каттай берген да. Бул дагы законду бузууга алып келген да. Жыйынтыктоо суроо болсун. Ушул мына кооперативдердин элди алдап аткандарын кармап атканы жакшы фактылар. Бирок качан гана биз элди алдап бүткөндөн кийин кармабай, башынан ушул кооперативдерди бир эрежеге салуу, тартипке салуу мыйзамы керекпи? Же болбосо такыр эле кооператив деген өзү бизге керекпи? Керек болсо кандай модели керек? Кооператив өзү кооперация. Европада 160 жылдык тарыхы бар. Германияда 80% үйлөр кооперативдер аркылуу салынган же ушундай сатып берилген да. Анын өзүнүн мыйзамдары бар. Бизде бүгүнкү күндө кооперативдер жөнүндө мыйзамга бир 2-3 эле өзгөртүү киргизиш керек да. Бул деген кооперативге жанагы срок менен алып берүү тыюу салыныш керек, биринчи өзгөрүү. Экинчиден, кооперативдин мүчөсү пайлык төлөмүн төлөгөндө ал канчанчы кезекте турат. Ошол информация, кооперативдин ичиндеги бардык информация ага мындай ачык болуш керек да. Ал эми сага мынча бүгүн мисалы бир 35%-ын алып кел, анан 6 айдан кийин аласың десе, бул ал канчанчы кезекте турганын да билбесе, ал чынында эле 6 айдан кийин алып берет экен деп акчасын төгө берет да.
бул аягында эмне менен бүтөрүн биз бүгүн көрүп атабыз да. Аны мен ушу 6 ай мурун эле айттым эле да, мындай иштеген болбойт. Бул аягы эмне менен бүтөрүн айттым эле, азыркы күндө ошол келип атат да. Ошондуктан биз азыр законго, ошол мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Биринчи ачыктыкты гарантиялаган, экинчиден жанагы мөөнөттү коюуга тыюу салыш керек да. Анда кооперациялык модель. Экинчи, үчүнчүдөн дагы бир нерсе, мен мисалы биздин кооперативде топтоо программасы бар да. Эгер кооператив топтоо программасы менен иштебесе, анда бул кооператив иштей албайт жакшы. Мисалы биздин кооперативде топтоо программада бир 70%-дан ашык мүчө топтоо программасында. Бул эмне деген билдирет? Мисалы ошол эле Германияда алар ата-энелери кооператив аркылуу үй алышкан да. Алар шыр эле 1-2 жылда эле алып албайт да. 2-3 жыл, 5 жыл улам кооперативке пайлык төлөмдөрдү топтоп отуруп, белгилүү чекке келгенде анан кийин үйлөрдү алышат да. Мына бул классикалык кооперативдик модель ушундай. Ал бат эле алып бербейт. Ооба 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин алышат, бирок алышат. Эгер бул модельде атайын резервдик фонд түзүлөт да. Эгер кооперативден чыгам деген мүчөлөр, алар чыгып кете берет, өздөрүнүн акчасын алып берет. Рахмат Чоңкулан мырза. Эфирге бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Тилекке каршы кийин дагы бул темада сүйлөшөбүз деген үмүттөмүн. Элге дагы бир пайдалуу маалымат бердик деп ишенем. Ишиңизге ийгилик, саламатта калыңыз.